Менин атым Замир. Өзүм Нарын шаарында төрөлгөн баламын. Өзүм Нарын шаарында интернатта чоңойдум. Эне атам бала күнүмдө өтүп кеткен. Ошондуктан мен интернатта чоңоюп, Путуда чоңойдум. Армияда болдум. Эл көргөн Советтин жашоосун чогуу эле көрүп, ошондой кыйын күндөрдө үй бүлөлүү болуп, ушу негедир эле жүрөгүмдө тынчтык бербей, жашоомду бир оң жагына оңдоп кантип кетем деп кыйналып турган кезде бир Кудай жолуна түшсөм деген ой келди. Ошол ой келгенде бир аз тынчтана түштүм. Ошо тынчтыкты Кудай эле бербесе, чын эле бөлөк нерседен издөө кыйын. Өңгө жалган өлүмчүн, анан келечектеги балдарымды дагы ушу Кудай деп жашаса, алар дагы Кудай Теңирим колдоп, жашоосунан бир жакшы жашоого өтсө деп тилечү элем. Анан ошо тилегимдин ичинен бир күнү дайыма мечитке барып, тиги битир садаганы берип, ушундай кылчумун. Орозо учурунда орозого барып, орозо кармап, ушундай кылып, эми мына Кудай дейип намазга жыгылам деп турган кезде биз Советтин учуру эмеспи, анан жумуштан кол бошобойт, кечке чейин жумуштасың. Анан эмкиде жыгылам, ана жыгылам деп жүрүп, анан бир күнү бир досум Иса Машаякка ишенип калыптыр деп угуп калдык. Анан мага таң калыштуу болду. Эмнеге? Ал туура эмес кылат. Аны менен жолукса мен шарият тууралуу сүйлөшөм деп ойладым. Анан убакыттар өтүп бир досум ошо шаарга кетип атканда, барсаң айта бар досуңа. Келгенде жолугабыз. Аны да мусулман кылабыз деп сүйлөдүм эле. Анан бул оюмма келген кезде баягы досум деле келип калды бир күндөрдө. Анан келгенде экөөбүз маңдай тескей отуруп, дагы бир бөлөк досторум болуп, мен картошкамды сугарып атышкан экен. Бир алар жашаган аймакка картошка айдагам. Анан ошол картошкаларды сого берип, ош жеринде турушуптур. Анан алар менен чогуу туруп, Замир, сен биз менен мындай эме кыл, сүйлөшүп туралы, тигилер картошкаңды сугара берсин. Экөөбүз болсо сүйлөшөлү деп калды. Анан макул болдум. Сага суроо бергенде сен жооп бер, мага суроо берсең мен жооп берейин. Сөз талашпай, бири-бирибизди сыйлап сүйлөшөлү. Макулсуңбу дейт. Ооба, конечно, мен сөз талашпайм, сен жакын досумсуң деп анан жакшы сөзгө өттүк. Суроо мындайча болду. Тиги суроо берди. Бизди ким жаратты? Жашоонун маңызы эмне? Анан бул дүйнөдөн өтсө кайда барабыз деп. Мен токтолбостон эле жооп бердим. Бизди Кудай жаратты. Жашоонун максаты ошо артыбызда кала турчу балдарга үй бүлөлүү болуп, Кудай ушу тукумдап, артында тукум калтыра тургандай ошо балдарың үчүн кам көрүп, кызыңды турмушка узатып, уулуңа үйлөнтүп, аталык милдетиңди аткарып, анан бул дүйнөдөн өткөндө болсо эми аякта Кудайдан башка эч ким билбейт ал дүйнөнү. Жердеги жашоодо мүмкүн болушунча аракет кылып, жакшы жашоого умтулуш керек деп жооп берсем, ооба, бул оюң деле туура эле ой. Бирок мындан да тагыраак дагы ойлор бар. Мен дагы айтайын деп анан мындай деп айтты. Бизди Кудай жараткан. Бирок жашоонун максаты Кудайды даңктап жашоо. Анткени бул дүйнөгө келгенде эмне көрө катыбыздын баары тең кала турган. Кудайга гана кеткенге чейин жердеги жашообузду, баардык жашообузду Кудайга арнап жашоо экен. Түйшүгүбүздүн баарын Кудайга тапшырып, Кудай Теңир биз үчүн түйшүк тартат. Бизге Кудайдын батасын берет. Кудай ырайым кылат. Анан ошереки учурду Кудайга эле тапшырып жашашыбыз керек. Бул дүйнөдөн өтсөк, тиги дүйнөдө эгер күнөөкөр болсок, төбөлүк тозокко кетебиз. Чын эле Кудайдын алдында кечирим алган болсок,
бейишке барабыз. Бирок ошого кандай кылып барабыз? Эми мына бул жерде суроо. Кандай кылып? Сен күнөөкөрсүң. Ушуну эле саска чөгүп аткан бир эки адамды элестет. Экөө тең саска чөгүп баратышат. Анан буларды кандай болуп куткарылат эми экөө? Сырттан келиш керек да десем. Ооба, туура айтасың. Сырттан келиш керек. Сырттан келген адам аны тартып алат. Ошол сыяктуу эле бул дүйнө күнөөгө батып, бул дүйнөдөгү адамдар күнөөкөр болуп, бир да адилеттүү адам жок болгондуктан баарыбыз тең күнөө менен кетип баратабыз. Ошо бизде күнөөкөргө ырайым кылып, жогорудан сырттан Кудай Теңир өзү Машаяктын кейпин кийип жерге келип, бизде күнөөкөргө ырайым кылып, куткаруучу болуп келген экен Иса. Ал Иса куткаруучу экен деп айтты. Ошентип айтканда мен негедир ошол замат эле жүрөгүмө киргендей сезилди. Азыр эстесем. Кубаныч кичинекей. Куткаруучу. Эгер куткаруучу болбосо мен эч нерсе кыла албайм. Бул дүйнөдөгү менин бардык кылган иштеримдин баары тең актануу, анан жөн эле өзүмдүн аракетим. Ошондуктан мен Кудайга эле тапшырдым бардыгын. Анда Теңир Исага ишенип, өмүрүмдү сагарнадым деп, жүрөгүмөн кичинекей ойлоп эле койгом. Аябай катуу сыйынган деле жокмун, эчтеке кылган жокмун, просто ойлоп эле койдум. Ошол күндөн баштап жүрөгүмдө тынчтык болуп, кубанычым аябай койнума батпай, болгон ага тууганымды кыдырып айтып бердим. Мен чындыкты таптым деп. Алар таң калды. Эмне деген чындык деп. Анан ошо мен чындыкты таптым деп. Бул чындык экенине негедир жүрөгүмөн ишенип атам деп ар бир тууганыма айтып чыктым. Кийин баары тең биринчи угушту үй бүлөмө да айттым, кайындарыма айттым. Анан убакыттар өткөн сайын эле каршылыктар аябай күчөдү. Бири дагы макул эмес. Ага чейинки жүргөн турганым, өзүмдүн жамандыгымды бүт мойнума алып айтып да бердим. Мен буга чейин чын эле мындай элдин алдына көрүнө кылбасам да көрүнбөй деле далай күнөө кылгам. Мен күнөөкөрмүн. Эч кимдерди мен чын жүрөктөн сүйчү эмесмин. Чын жүрөктөн жакшы көрчү эмесмин. Берсең бергенге бере алат, алгандан ала алат. Бирок ошо чын жүрөгүнөн сүйүш бул өтө оор экен. Мен качан Машаякты куткаруучу деп ишенгенде, мен жүрөгүмөн чын эле силерди Кудай үчүн кечирип, буга чейин мага кылганыңарды. Силер да менин бардык жамандыгымды кечиргиле. Мен Кудай үчүн жашайын деп чечтим. Деп кабыл алдым, Иса куткаруучуга ишенип калдым. Аябай көптөгөн кыйынчылыктар болду. Ага туугандарым бөлдү. Кайындарым да макул болбой, ажырашкыла деп да чыкты. Ошол учурда менин жүрөгүм такыр кубангандын гана үстүндө болду. Аябай деле чоң окуп, же болбосо билим алып, же терең ушурекен изилдеген жокпуз. Бирок жыйынга дайыма келип Кудай сөзүн угуп, терең изилдей бердим. Куран менен Инжил, Тора, Забур, Инжилдерди коюп, баарын тең окуп, экөөнү сагыштырып да окудум. Анан жүрөгүм куткаруучу аркылуу эле куткарылбаса, адам бул дүйнөдө эч качан өзүн куткара албайт экенине жүрөгүмөн ишенип, бекемделгендин эле үстүндө болду. Ошентип бир да жолу Кудай ырайым кылып, өтө мындай адамдар менен урушуп, талашып, аларга жаман айтуу болгон жок да. Кудай үчүн кечиргендин эле үстүндө. Кудай Теңирим батасын берсин. Мен силерди Кудай үчүн кечирем. Анткени мен Кудай Теңир мени кечиргенге, сүйгөнгө үйрөткөн деп. Анан жүрөгүмөн дайыма кечирим болуп атты. Көптөгөн ошол айылдаштарга, бүгүн сабап кеткен балдарга эртең менен туруп үйлөрүн кыдырчу элем. Көчөкө кылганың кандай адамга алып барсаң да туура эмес. Ини болсо иним, ага болсо агам деп. Буларыңар туура эмес. Бирок мен Кудай үчүн кечирем. Анан ошондуктан бул ишенимде жашоо бул аябай жеңил, оңой олтоң болгон жок.
үй бүлөм дагы аябай макул болуп, ошол эки жашоомда мен менен бирге ошол кыйынчылыктарды чогуу тартып, чогуу жүрдү. Бирок бир да жолу мындай мен нааразы болуп, мен туура эмес көрдүм, эмнеге эле минтип башыбызды ортотабыз, тиги бу деп деги эле айткан жок. Чындык экенине ал да бекем ишенип калды. Экөөбүздү ажырашкыла десе дагы жок, биз жашайбыз. Жашаганда мен мактанбайм, бирок учурунда көрөсүңөр. Убакыт көрсөтсүн. Анткени Кудай сөзүндө жазылып турат, ажырашпа. Өлүм эле ажыратпаса, силерди эч нерсе ажыратпасын деп жазылып турат. Эгер болбой күчкө салып ажыратсаңар, анда Кудайга силер жооп бересиңер. Десем, тим эле бирдеме десе эле Кудайды ала жатат экен, деп Кудай менен коркутат экен дешип. Анан бар эми жаша деп анан жашаага мүмкүнчүлүк беришти. Убакыт өтүп атып, экөөбүздүн ынтымагыбызды, экөөбүздүн балабыз, менин да бала саактыгымды баарын көрүп аябай ыраазы болду. Бирок ошол убакыттар менен кайненем да тоо кылды. Ал киши 96-га чыгып өттү. Көптөгөн жакшылыктарыбызды көрдү. Мен өзүмдүн бир туугандарым да тоо кылды. Иса Машаякка ишенип азыр бир агам асманга кетти. Ал Кудайдын алдында кечирим алып, Кудайдын сүйүүсүнө, ырайымына бөлөнүп кетти. Ошондуктан мен бир тууганым үчүн жүрөгүм тынч. Ал барган жерге мен да барам деп жүрөгүмөн бир тууганыма аябай ошол өмүрдү тапкан үчүн мен кубанам. Ошол калымда жашап турганда биздин баягы туура эмес көргөн адамдардын баары уже убакыт өткөн сайын чын эле мындай жакшы адам, бир да жолу мунун бир жаман кылганын көргөн жокпуз деген калыс адамдардын да сөзүн угуп, бул такыр эми кандай болсо дагы сага жамандык кылып атабы эми жайына кой да, ишенсе өзүнүн жүрөгү менен ишенип атат, сага эмне кылды деп калыс адамдар аябай ортого түшүп, бизди баягы Кудай Теңирдин ырайымы менен жашообузга жолтоо болбой, ошол жакта жашаганга мүмкүнчүлүк беришти. Кудайга рахмат. Анан 2008-жылы биз шаарга көчүп келдик. Үй бүлөлүк жашоо жараша. Колуктумдун давлениясы аябай бийик болгондуктан шаарга көчүүгө туура келди. Ошол анан 2008-ден баштап шаарда азыр мен өзүм жакындарым менен, дагы тааныш элек, дагы көрүш элек адамдар менен жакшы мамиледе, жүрөккө эмнети болсо ооздон ошо чыгат деп жазылып турбайбы. Анан мен ушундан башка баягы Кудайдын сөзүнөн башка эч нерсе айта албайм. Баары менен тынчтыкта, мамилебиз да түз, Теңирдин батасын тилеп, анан көп достор менен, баары менен тең катышып келатам. Анан Кудай батасын берсин. Азыр жакшы Кудайым ырайым кылып, ошол биздин жашообуз аркылуу көп кайындарыман аябай көптөрү тоо кылып калганда, алар менен катышам. Өзүм бир туугандарым да тоо кылышкан. Анан бир туугандар арасында Кудайга рахмат, кадыр барктуу эле жакшы жашообуз. 2 кыз 2 уулдун атасымын. Алар уже бир кызым турмушка чыгып, бир уулум аял алып, неберелүү болуп чоң атамын. Кудай Теңирдин сөзүндө жазылып турбайбы? Эч нерсе тууралуу камсанабагыла деп. Анан эмне ушу Кудай сени коргоп турса, сага ким каршы чыга алат? Же болбосо Кудай каршы чыкса, сени ким коргой алат деп. Анан ошон үчүн мен Кудайдан бөлөк эч нерсеге табынбай, Кудайдан бөлөк чындыкты карабай, анан жараткандын өзүнө, кыргыз элинин маданияты, жашоосу бүт баары терең эле ушул Тора, Забур, Инжил китебинде экенине мен толук ынандым, изилдеп окудум. Анан ошон үчүн мындай ишенимдүү айта алам да, Машаяк куткаруучу деп. Бизди күнөөкөргө ырайым кылып куткарып, өмүр берип, бул дүйнөдө эле жазылып турбайбы, бул дүйнөдөн эле ким ишенип калса ал өмүргө ээ болот, ал сотко келбейт, өлүмдөн өмүргө өттү деп. Анан ошо өмүргө өтүп, бейиште болоруна ишенген адам, бактылуу адам эмей ким бактылуу болот? Бул дүйнөдө баары тең издеп атат. Чын эле
бейиште канткенде бейиште болобуз деген суроону издеген адамдар. Ошондуктан баары тең ошонун айланасында өтүп кеткен бир туугандарына кейийт. Каякта бейишке кетсе экен деп тилегибиздин баары ошол, батабыздын баары ошол. Анан ошондуктан мындай чындыкка тике карап эле Кудай сөзү менен жашаш керек экен. Бир туугандар, Кудайым батасын берсин. Мен ошол тоо кылып калганыма, Машаяктын куткарчу экенине ишенип калганыма өкүнбөйм. Анткени Кудай жүрөгүбүзгө тынчтык берип батасын берген. Ошол бата, ошол рух өмүрүңдүн акырына жетелейт деп жазылып турбайбы? Тынчтыкта берген Кудай болсо, анан Кудайдын тынчтыгынан каякка кетебиз? Анан силерге да каалайт элем, ким тоо кыла элек болсо, ким Кудай Теңирин тааный элек болсо, Кудай сөзүн изилдеп, окуп, чындыкка карап, мен башында жанагы досум менен кандай талашпай, сөзгө конок берип угуп көрсөм, анан ошондой болсо деп каалайм. Ар бир адам негизи укканга тез, сөзүнө жай болуп, туура сөздө тууган жок деп сөзгө конок берип жашаса жакшы болот.